Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hurmatly musulman bir tooгандар, мынакей бүгүнкү күнүбүз менен биздин бул умра сапарыбыздагы Мекке шаарындагы бөлүнгөн убакыттарыбыз, күндөрүбүз аягына чыгып, аягына жетип келди. Алымдар айткандай, бактылуу адам ошол өткөн убакыттарынан пайдаланып калды чындыгында. Эгерде кимде-ким өзүнө бул күндөрдө кандайдыр бир салих амалдарды өзүнүн амалына кошуп жасап калган болсо, ошол амалдарында бекем болуп, дагы келечекте дагы улантып кетүүгө аракет жасаш керек. Кимде-ким ушундай жакшы амалдарды өзүнүн жашоосуна алып келип алган болсо, мына ушул өткөндөгү биздин ошол 10 күндүк убактыбызда. Ал эми кимде-ким кандайдыр бир себептерден улам кемчилдик кетирип, кандайдыр бир амалдарда өзүндө алсыздыкты байкаган болсо, Аллах субханаху ва тааланын эшиги, тообосунун эшиги ар дайым ачык. Шайтандын азгырына азгырылбастан, кайрадан өзүн эсепке тартып, калган күндөрдөн пайдаланып, андан ары дагы келечектеги күндөрүн жакшы өткөрүүгө аракет кылып, пайдалана турган болсо, иншалла бул адам дагы кемчилдик кетирген болуп эсептелбейт. Негизинен чындыгында, урматтуу мусулман бир туугандар, биз альхамдулилла канчалык бир деңгээлде болсо дагы өзүбүзгө кээ бир амалдарды алып келдик. Аллах тааланын бул үйүнө зыярат кылып, умра ибадаттарыбызды жасап, айтканыбыздай канчалык деңгээлде болсо дагы амалдарды жасаганга аракет кылдык. Бирок алымдар айткандай, лайса ша'ну фил амал, маселе кеп амалды жасап баштап коюуда эмес. Бул бардык адамдардын колунан келет. Умраны жасап коюу, же болбосо бир салих амалды жасап коюу, же болбосо түндөсү бир канча бир күндөрдө тахажжуд намаздарды окуп коюу, же дагы Куран окуп коюу, кайсыл бир күндөрдүн ичиндечи, бул баарынын колунан келет. Баштап коюу жеңил. Бир канча күндөр бою амал жасап коюу бул жеңил. Өзгөчө ушундай ыйык жайларда. Бирок айтканыбыздай, кеп маселе амалды баштап, же бир аз күндөрдө жасап коюу эмес. Ва иннама ша'ну фи хифдил амал. Же болбосо ва иннама ша'n фил мудавама алал амал. Маселе кеп ошол амалдарды үзгүлтүксүз келечекте дагы жасап жүрүү. Ошол эле учурда ошол амалдарыбызды бузуп албастан сактап жүрүү. Качанга чейин? Биздин мойнубуздагы жазылган, биздин тагдырыбыздагы жазылган, биздин ажалыбыз келгенге чейин. Аллах субханаху ва таала өзүнүн сөзүндө айтты го: "Фa'буд", сен Раббиңе ибадат кылып бара бергин, сага өлүм келгенге чейин депчи. Демек, урматтуу мусулман бир тууган, эгерде биз кандайдыр бир амалдарды өзүбүздүн жашообузга алып келип алган болсок, альхамдулиллах деп, Аллах Таалага шүгүр келтирип, эми биз Аллах Тааладан тиленип,
мага ошол амалдарыңды эми келечекте дагы жеңил кылып, ушул амалдарымды бузуп албайын. Мени бул амалдарымды бузуп алууга мени ал жолго салбагын. Мени эми ошол жерде жасап жүргөн амалдарыма бекем кылгын деп ошол нерсеге аракет жасашыбыз керек. Ушул оор маселе. Биз бул дүйнөдөн өтүп кеткенге чейин ушул амалдарыбызды аткарып бара алабызбы? Эми ушул амалдарыбызды бузуп кое турган нерселерден сактап жүрө алабызбы? Маселе мына ушул нерседе. Биз ушул нерсеге аракет кылышыбыз керек. Ушул эң оор болгон маселе ушул. Имам Муслим рахимахулла чыгарган хадисте Суфьян ибн Абдилла ас-Сакафи деген сахаба радияллаху анху Наби саллаллаху алейхи ва салламдан осият сурайт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдан амал сурайт. Я Расулаллах, мага бир амал айтыңыз, исламдагы бир амалды айтыңыз. Мен ошол жөнүндө сизден башка адамдан сурабай тургандай болоюн. Мага осият кылыңыз дейт. Ошондо пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам хадис Имам Муслимдин сахихинде келет. Айтат: "Кул аманту биллах сумма истақим" дейт. Айт, мен ыйман келтирдим деп айткын. Ыйман келтирдим деп, ыйманга келдим деп айткын дагы сумма истақим, андан кийин ошол ыйманыңда түз жүр дейт. Ошол ыйман жолуңда, ыймандын амалдарында түз жүргүн дейт. Көрдүңүзбү? Ыйман келтирген дагы, ыйманга келген дагы, салих амалдарга келген дагы ошол амалыңда түз жүрүп өт деп атат. Ал амалды таштап үзгүлтүккө учуратып, амалдарыңды таштап койбо, түз жүр, андан кийин ошол ыйманда деп атат. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам дагы бир башка хадисинде айтты го: "Ахаббул а'мали илаллахи адвамуха ва ин қалла" деп. Аллах Таалага сүйкүмдүү болгон амал аз болсо дагы үзгүлтүксүз токтобой уланып барган амал деп. Эми Аллах Таалага жакпаган амал кыска убакытта аткарылып, андан кийин үзүлүп токтоп калган амал. Ошондуктан да биз сөзүбүздүн башында айттык. Эгерде биз бул сапарыбызда, бул зыяратыбызда кандайдыр бир амалдарды адатка айлантып, баштап, аткарып, жашообузга алып келип алган болсок, ошол амалдарыбызды аткарып, токтотпостон аткарып жүргөнгө аракет кылалы. Духа намазды мүмкүн адатыбызга, өзүбүздүн амалыбызга алып кирдик. Ошол амалыбызда бекем болуп, келечекте дагы таштабай жүргөнгө аракет кылалы. Мисалы түнкү намазды алып келдик. Мисалы, ошол намазыбызды дагы токтотпостон аракет кылып жасап жүргөнгө аракет кылалы. Мына ушул кеп маселе оор болгон нерсе, мына ушул нерсе. Көрдүңүзбү, азыркы хадисте пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтып атат: Аллах Таалага сүйкүмдүү болгон амал ушул. Аз болсо дагы токтобой барган амал. Дагы пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям өзүнүн сахабасы Абдуллах ибн Амр ибн ал-Ас радияллаху анхумага айтат: "Ла такун мисла фулан", сен баланчага окшобогун дейт. "Кана якумул лайла фатарака киямал лайл". Ау кама кала наби саллаллаху алейхи ва саллям, сен баланчадай болбо дейт. Ал түнкү намазга турат эле, бирок кийин таштап койгон дейт. Ошол адамдай болбогун деген. Биз дагы, сиз дагы, урматтуу мусулмандар туган, өзүмө дагы айтарым ошол, сизге дагы айтарыбыз ошол. Эгерде биз салих амалдарды жасап, ошол амалдарды жасап калдыкпы, жашообузга алып келип алдыкпы, эми ошол амалдарыбызда таштабастан ар дайым аткарып жүргөнгө аракет кылалы. Ар дайым ошол амалыбызды аткарып, жана ошол амалыбызды бузуп кое турган нерселерден сактап жүрөлү. Ушул бизди кызыктырган нерсе ушул болуш керек. Аллах субханаху ва таала Куранда ошол ыйман келтирип, түз жолго түшүп, салих амалдарга түшүп, ошол амалдарында
ар дайым үзгүлтүксүз жасап жүргөн, токтобостон жасап жүргөн адамдар жөнүндө эң сонун аяттарды, өзүнүн сөздөрүн эскерген Алла субханаху ва таала. Куранда келет: «Инналлазина қалу Раббуналлах». Албетте биздин Раббибиз Аллах деп, ыйман келтирип биздин Раббибиз Аллах деп, «Фумма истақаму», кийин ошол туура жолдорунда, ошол амалдарында, ыймандарында түз жүргөн адамдар деп атат Аллах Таала. «Фала хауфун алейхим», аларга эч кандай коркунуч болбойт деген. Көрдүңүзбү? Ыйманында Раббим Аллах деп кийин түз жүрүп өткөндөргө эмне деп атат? Аларга коркунуч жок деп атат. «Фала хауфун алейхим», аларга коркунуч жок эч кандай. «Вала хум яхзанун», жана ошондой эле алар эч качан кайгырышпайт, эч качан капаланышпайт деп атат. Көрдүңүзбү, урматтуу мусулман бир тууган? Ыйман, ошон үчүн биз амалдарыбызда, ыйманыбызда түз жүрүшүбүз керек. Кайсыл нерседе айтканыбыздай, ушул жасап көнгөн адатыбызга, өзүбүздүн амалыбызга кошкон амалдарыбызда, андан алдын өзүбүздүн ыйманыбызда, өзүбүздүн таухидибизде, ошол пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын сүннөтүндө түз жүрүп өткөнгө аракет жасашыбыз керек. Дагы Аллах субханаху ва таала айтат Фуссилат сүрөсүндө: «Инналлазина қалу Раббуналлаху thumma istaqamu tatanazzalu alayhimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim». Аллах Таала айтып атат: «Мен биздин Раббибиз Аллах» деп дагы айтып атат. Кийин ошол ыймандарында, амалдарында түз жүргөн пенделерибиз деп атат Аллах Таала. Эмне дейт? «Татаназзалу алейхимул малаика». Түз жүргөндөр дегенде муфассирлер, уламалар, илимелери айтышат, түз жүргөндөр кайсыл нерседе? Келименин үстүндө түз жүрүп өткөндөр. Эң биринчи келименин, ла илаха иллаллах келимесинин үстүндө ушул келимени бузуп кое турган амалдарга түшпөстөн түз жүрүп өткөндөр. Аллах айтып атпайбы? Раббибиз Аллах деп, жана кийин түз жүрүп өткөндөр, аларга кандай деп туруп айтып атпайбы? Түз жүргөндөр ошолор. Эң биринчи келименин үстүндө түз жүргөндөр. Жана ошондой эле муфассирлер эскергендей, Аллахтын парыз ибадаттарын аткарууда түз жүргөндөр. Көрдүңүзбү? «Thumma istaqamu» эмне? «Ала адаил фараид», же болбосо «Инда адаил фараид», парыз ибадаттарга түз болуп, ошол парыз ибадаттарды аткарып жүргөндөр түз. Анткени канчалаган мусулман адамдар бар, баарыбыз билебиз. Керек болсо ажылыкка келет, ажылык амалын жасайт, баргандан кийин, бир айдан кийин ал адамды кандай акыбалда көргөнүңдү өзүң дагы таң калып каласың. Алар, Аллах сактасын, жана алымдар айтат го, бир адамдын амалынын кабыл болуусун билгин келсе, же болбосо өзүңдүн бир салих амал жасадың, ошол амалыңдын кабыл болуусун көргүң келсе, билгин келсе, бул дүйнөдө сен өзүңдүн жасап жаткан келечектеги амалдарыңа кара. Ошол салих амалдарды жасап сен такай дагы аткарып жүрүп атасыңбы? Эгерде сен салих амалдарды жасап аткарып жүргөн болсоң, билип койгун, сенин мурунку, билсең болот, сенин мурунку амалдарың кабыл болду. Анткени сооп амал дагы өзүнүн кийинки сооп амалдарды чакырат. Күнөө дагы ушундай. Күнөө күнөөнү чакырат. Күнөөдөн кийин дагы күнөөлөр келе берет. Күнөөнүн шериктери бар. Салих амалдар дагы ушул. Ошон үчүн биз, урматтуу мусулман бир туугандар, ошол адатка айланткан, жана ошол биз эң негизинен ыйманыбызга сүннөттүн жолунда бекем болуп, үзгүлтүккө учурабастан ар дайым жүрүүгө аракет кылалы. Аллах Таала айтып атат, эмне деп атат? «Инналлазина қалу Раббуналлах thumma istaqamu», биздин Раббибиз Аллах деп, андан кийин түз жүргөндөр, аларга татаназзалу алейхимул малаика, ал пенделерибизге өлүм төшөгүндө жаткан кезде
периштелер түшөт. Периштелер түшүп, алла тахафу, силер эми коркпогула деп айтат. Эч качан коркпогула деп периштелер өлүм төшөгүндө жаткан кезде түшүп ага сүйүнүч кабарын ал адамга беришет. Коркпогула силер эч кандай деп. Өлүм төшөгүндө жатканда. Жана ошондой эле муфассирлерден келгендей, эртең кабырынан тирилип турган учурда дагы периштелер келип ал адамга айтат. Жана өлүм төшөгүндө жатканда дагы алла тахафу, силер коркпогула, вала тахзану, капаланбагыла. Эч кайгыга, капага батпагыла. Алымдар айткандай, эмне силер артыңарга, мисалы өлүм төшөгүндө жаткан болсо, артыңарда таштап кетип аткан бала чакаңарга, артыңарда калган тууган урук жакындарыңарга кайгырбагыла. Биз аларды сактап алабыз деп, биз аларга эч кандай кайгырбагыла деп ушундай сүйүнүч кабарын айтат периштелер. Кимдерге? Айтканыбыздай түз жүргөн адамдарга. Ошон үчүн эми биз, урматтуу мусулман бир туугандар, ушул амалдарыбызда түз жүргөнгө аракет кылалы. Аллах айтып атат, ошол адамга, ошондой пенделерине периштелер түшүп, силер коркпогула, кайгыга батпагыла, капаланбагыла. Ва абширу бил жаннати аллати кунтум туадун, силерге уадаланган бейиш менен сүйүнө бергиле деп айтат. Бейишке, бейиштин кабарын угуп сүйүнө бергиле, силерге уадаланып турган. Ва абширу бил жаннати аллати кунтум туадун, нахну аулияукум фил хаяти дунья. Периштелер айтат, биз силердин бул дүйнөдө дагы жана акыретте дагы силердин досторуңарбыз. Силердин досторуңарбыз деп периштелер айтат. Валакум фиха ма таштахи анфусукум, бейиште силердин напсиңер каалаган бардык жыргалчылыктар бар. Валакум фиха ма таддаун, жана ошол бейиште силер эмнени каалап, эмнени талап кылсаңар, ошонун баары бар деп периштелер мына ушундай сүйүнүчтүү кабарларды айтат. Кимге? Айтканыбыздай, ошол ыйманында, исламында, сүннөтүндө, өзүнүн жашоосуна алып келген салих амалдарында, ошол амалдарын аткарып токтобостон ар дайым аткарып жүрүп өткөн, бул дүйнөдөн кетип аткан адамга мына ушундай сүйүнүчтүү кабарларды айтат. ولا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. Бул жыргалчылыктардын бардыгы силердин Раббиңердин алдындагы эмне силерге болгон зыяпат иретинде ушундай жыргалчылыктар бар деп атат. Нузулан мин гафурur рахим. Андан кийин Алла субханаху ва тааля дагы өзүнүн сөзүн, аяттарын улайт. Көрдүңүзбү, урматтуу мусулман бир тууган? Маселе ошол болуш керек биздеги. Амалдарыбызды эмне токтотпостон аткарууга аракет кылып, ошол амалдарыбызды бузуп кое турган амалдардан сак болуп, түз жүрүп өтүп кеткенге аракет кылалы. Дагы кайталап айта турган болсок, уламалар, алымдар, иммалар айткандай, маселе амалдарды жасап коюуда эмес, бир амалдарды аткарып коюуда эмес. Муну баары жасай алат. Муну баары жасай алат. Маселе кеп ошол амалдарды токтотпой аткарып жүрөбү келечекте. Келечекте ошол амалын текке кетирип жууп кете турган амалдардан сак болуп жүрө алабы? Мына ушул нерседе, урматтуу мусулман бир тууган. Ушул нерсени биз Кудайдан тиленели. Ошон үчүн пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям дуа кылат эле да. Эмне деп? О, жүрөктөрдү өзгөртүп жиберүүчү зат, менин жүрөгүмдү өзүңө ибадат кылууга өзгөрткөн, ошол тарапка бургун деп Аллах Тааладан тилейт эле. Жана ошондой эле, о, жүрөктөрдү бекемдей турган зат, менин жүрөгүмдү, биздин жүрөктөрүбүздү өзүңдүн диниңе бекем кылгын деп. Бекемдик, эгерде жүрөк динге бекем болсо, ал жүрөктүн ээсинин амалдары дагы туруктуу болуп келечекте токтобостон аткарылып барат. Токтобостон аткарылып барылат, урматтуу мусулман бир тууган. Ошон үчүн ушул нерсеге көп көңүл бөлөлү. Ушул нерсеге көп көңүл бөлөлү, ошону карап, мынакей жанагы хадистерди эскердик. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтып атат го жанагы сахабасына: "Сен баланчадай болбо, ал түнкү намазга турат эле, бирок таштап койгон" деп. Ошондой болбогун, ошол адамдай болбогун деп.
Биз дагы ошондой адамдардын катарына түшүп калуудан, Кудайдан коркуп, Кудайдан тиленип, ошол түшпөй калганга аракет жасайлы. Көп Кудайдан тиленели. Али алдыда дагы келечекте биздин күндөрүбүз бар. Ошол күндөрүбүздөн биз келгенден, келе жаткандан айтып келатабыз. Иман азыктарын алып алалы, Аллах Тааладан тиленели деп. Аллах субханаху ва таала баарыбызга жардам берген болсун. Аллаху алам. Ва саллаллаху ва саллам аля набийина Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи ажмаин.